Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Күн маек программасы жана алпарчысы мен Өмүрзак Азимкулов. Бүгүн биз тоо туризминин келечеги жана өнүктүрүүнүн жолдору тууралуу сөз кылып атабыз. Ал үчүн биз дал ушул тармакта көптөн бери тажрыйба арттырган кесипки адисибизди студиябызга чакырганбыз. Кош келипсиз. Тааныштырып өтөйүн. Абдыкадыр Алиев Түштүктөгү туризмди өнүктүрүү советинин жетекчиси. Эми өзүңүзгө белгилүү болгондой, биз туризм боюнча, тоо туризми боюнча сөз кылып аткандан кийин биздин мамлекет дегеле Кыргызстан 90% тоолордон тургандыктан ушул алгачкы суроомдо ушул эгемендүүлүк алгандан берки карай ушул потенциалды биз колдоно алып жатабызбы негизинен ушул биздин тоо туризм тармагында? Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, саламатсызбы? Негизи Кыргызстан сиз туура белгилеп кеттиңиз. Тоо 80-90% тоо болгон себептен чет мамлекеттен келген туристтер баардыгы эле тоо туризмге келет. Аны чет мамлекеттиктер хайкинг, трекинг деп коет. Тоолорду басып, ошол адам баспаган жерлерге басып, тоолорду ашып, өзүнчө палаткалар тигип, ошол жакта жатып, жаратылышты көрүп, 5 күндө, 10 күндөп жүргөн чоң-чоң тректер бар. Атайын жасалган маршруттар бар. Ошол негизи Кыргызстандын экинчи белгиси бул, биринчиси бул хайкинг, трекинг болсо, буну биз баягы самовольный туристтер деп коебуз. Өздөрү тоолорго чыгып, өздөрү маршрут куруп, өздөрү шарттарын өздөрүнө кылат. Андан тышкары, сиз билесиз, бизде мына Ош областы, Кыргызстан боюнча Ош областында Пиклейна деп коет. Эң дүйнөдө атактуу альпинисттер ошол жерге чыкмайынча мен альпинистмин дебеген тоолордун бири 7000 деп коет, 7000. Ошого жыл сайын 1000 туристтер келет. Аябай көп. Анын сезону июлдун аягынан башталып, августтун аягынача болот. Бирок ошол кыска мөөнөткө карабастан ошол бир 5 база тигилет. Ошол Ачык Таш деген биринчи базада 5-6 чоң тур компаниялар только ошол альпинизм туризммен машыккан компаниялар келип, ошол сертифицированный гидтер менен восхождение жасайттар. Ошо 7000 алып чыгып, алып түшөттөр. Ага да аябай чоң талап бар туристтерден. Негизи Кыргызстан аябай чоң мүмкүнчүлүгү бар. Ошо тоо туризмди өнүктүргөнгө, хайкинг, трекинг аябай чоң перспективасы, мүмкүнчүлүгү бар. Аны азыр күндө чын эле айтып аны мойнубузга алышыбыз керек. Ал потенциалды биз деле сектор туризминде көптөн бери иштеп, көп маселени билгени менен ошондой эле маңызга жетип, дагы эле иштете элекпиз. Дагы чоң мүмкүнчүлүктөр бар ал жакта. Мисалы ушул туризм, эми бул туризмдин бир тармагы да тоо туризм дегенчи, мисалы саякат туризм, зыярат туризм жана башка абдан көп туризмдин тармактары бар. Ушул тоо туризм боюнча өзүңүз белгилегендей, мисалы акыркы мезгилдерде ушул Кыргызстандын деле альпинисттери, мисалы Кыргызстандан башка деле аймактарда ушул бийик тоолорго чыгып, аларды өнүктүрүп, эме баягы жарнамалап деген сыяктуу. Бирок ошонун арасында акыркы мезгилдерде өзүбүздүн дагы бийик чокуларды жарнамалап, ошол биздин альпинисттердин саны көбөйүп атат да. Бул үчүн эмне кылышыбыз керек? Кандай колдоолор керек деп ойлойсуз мисалы? Өзүңүз жогоруда эме потенциалдар бар, бирок жеткиликтүү пайдаланбай жатабыз деген максатты айттыңыз. Азыр биз жөнөкөй бир мисалды айтып кетсек, ошол алыс кетпейли, биздин эле мына Пиклейнаны айтсак, ошол жерде биринчи базовый лагерь, баягы эле айтканым, Ачык Таш деген базовый лагерь. Ошол Ачык Ташта иштеген баары чет мамлекеттин компаниясы. Бир гана ошол Кыргызстандын бир компаниясы бар, калган компаниясы баягы Pamir Advance деген чет мамлекеттин компаниялар келип иштешет. Неге дегенде биздин Кыргызстандын ичинде сертифицированный гидтер жок. Сертифицирован. Анан бул жерде бир коммерческий маркетинг бар. Булар тараптан биз ошо алдыңкы губернатор иштеп жүргөндө Зайниддин Исламович бармалында бир ой пикирлер келген эле, ошол чет мамлекеттен келген компанияларга толук талап коюлсун. Эгер силер биздин жерде ушул бизнес менен алектенсеңер, силерге шарт бизден ошол Алай жана Чоң Алай районунан жыл сайын Швейцарияда сертификация кылат, бизге 5 баланы окутуп бергиле. Ошондо гана мүмкүнчүлүк беребиз биздин тоолордон пайдаланып миллиондогон доллар акчаны алып кетишке деп. Ошону мыйзам негизинде ишке ашырабыз деген моментке жеткенде ушундай болду, ротация болуп кетти жетекчилер. Бирок азыр деле ошонун үстүндө иштеп атабыз. Бирок эң чоң эле бул жердеги эң чоң көйгөй ошо биздин өзүбүздүн кыргызстандыктардын сертификациясы жок. Ушул жерден токтоп туралы, түз эфирде ушул туризм тармагына кызыккан дагы көрүүчүлөрдүн чыгып калды. Ошонун суроосун угуп алалы, андан эфирди улайбыз. Саламатсызбы? Сурооңузду бере бериңиз. Биз сизди угуп атабыз. Алло.
Угуп атабыз, сурооңузду узата бериңиз. Alo, assalamu alaykum der. Алейкум ассалам. Mo to turizmдин gelечеги чоң дегенге мен аябай кошулат билем да. Бул жакшы нерсе да. Бизде Кыргызстандачы мисалы булактар, мына булак, таптаза булактар, суулар, аба, тоолор, жанагы бийик тоолор, анан кийин жана сымыз, айран, жарма, аябай туризмдин келечеги чоң да. Ошолор жөнүндө ойлонуш керек да, биз ушу Кыргызстанды ушунчалык өнүктүрөт. Мисалы Кыргызстанда бул жерде мисалы ак үй салып, асфальт, баягы азыркы заманда карбица деп атпайбы? Негизи чындык сөз болгон жерде эч кандай карбица ууру болбойт. Чындык сөз болгон жерде гана өнүгүү болот. Ошондуктан могу туризмди, чындык сөздү гана өнүктүрүш керек да. Болгон оюм ушул. Мисалы Таптаза булак деген, бул мына азыр кечелкөлүктөр менен мен жолдон келе жатканда сүйлөштүм, бир эле сүйлөштүм. Биз туу менен байытсак болот экен, ушунчалык кымбат болот экен. Чоң рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүбүздүн суроосу ошол таза, ошол эч кандай мындай бир башка тармактардан көрө мына ушул тоо туризмди көбүрөөк мындай алдыга койгонубуз жакшы го дейт да. Өзгөчө элетчелеринде, жайлоолордо. Ооба, бул өзү негизи эле баягы эле айткан сөзүм, ошо чет мамлекет деген Европадан, Корея, Япониядан келген туристтер ошо баягы орустар айткан нетронутый тиелек жаратылыш үчүн келет да. Ал ошону көрүп, ошол жерде анан бир жакшы жагы бар, чет мамлекеттен келген туристтердин биздин жаратылышка өтө кылдаттык менен мамиле кылат. Биз аны ушунча жылдан бери иштеп, ушундай бир таң калганбыз. Ушу кылдаттык менен аракет кылып, пластиковый бутылканы алып чыкпай, ал өзүнүн мусорун өзү тазалап, 25-30 километр барган жерге чейин басып барса да, ошо мусорун көтөрүп барып, атайы машиналарга жүктөп, шаарга түшүп, бакка таштагыла деген өтө бир бизге таасир бере турган ушундай бир өздөрүнүн бир амалдары бар да. Ошону көрүп туруп таң каласың да, эмнеге биздин кыргызстандыктар өзүбүздүн ата мекен, өзүбүздүн жерибиз ушундай бир аяр мамиле кылбайбыз жаратылышка. Азыр эле көрсөңүздөр болот, мына кара койду. Канчалык кара койду булгап таштадык. Ушунчалык кооз национальный парк эле, бирок азыр канчалык жакшы бизнес өнүктү, туризм өнүктү ал жерде. Бирок адамдын көптүгүнөн канчалык жаратылыш бузулуп кетти да. Ошого келген туристтер айтат, ушундай жаратылышты биз сактап калыштын максатында жашайбыз. Силер кайта өлтүрүштүн максатында жашайт экенсиңер деп таң калышат. Жакында эле ошол бир ассоциация, французская ассоциация экотуризма деген келди. Жан Пуаро деген бир ассоциациянын төрагасы экен, келип ошол айтып атпайбы? Силер неге мен айткан сөзүмө күлөсүңөр дейт. Ал ошол жаратылыш сактоо жөнүндө, Кыргыз Ата национальный паркты кароо жөнүндө айтып атса, биздин местный гидтер күлүп атат дейм. Бул кандай нерсени айтат, баягы бир жерде тоого туристтерди алып чыкканыңардан кийин аны тамак жасап бергенден кийин анын күйүп калган күлүнү пакетке чогултуп алып кеткиле дейт. Зачем бул калсын десе, айтып атат, неге күлүп атасың? Мен Франциядан келип, сенин жаратылышың үчүн күйүп атам. Аракет кылып атам сактап калайын. А сен менин амалдарыма күлүп атасың дейт да. Ушунчалык аяр мамиле кылган менде бир нече жолу жүрөгүмө ушундай таасир эткен да. Анан баягы эле сөз ошол бай сертификация жөнүндө. Сертификация жөнүндө айтсак, бизде өтө чоң потенциал бар. Эгер азыр иншалла буйруса мыйзам негизинде азыр көп өзгөрүштөр, айта кетсем, азыр маалымат катары биз биринчиси менен жолукканда ал буйрук чыга эле, мына буйрук толук чыгып, департамент туризм азыр агентство, мамлекеттик агенттиги туризмдин өкмөттүн астында болбоду, өзүнчө структура болуп чыгып, президент өзү жардам берем деп жетекчи, билесиздер, кайра эле ошо тоо туризмге тийишелүү Эдуард Жумакадырович жетектеп келди, өзү альпинист. Аны менен да жакында отуруп бир чоң талкуу болгон туризм боюнча. Ошол өзү да аябай тоо туризмди өнүктүрүшкө аябай чоң максаттары бар. Эми буйруса штат көбөйдү, бюджет көбөйдү, эми бизде бир жакшы үмүттөр бар. Эми туризм өтө бир жакшы жаңы деңгээлге, жаңы дем менен жаңы деңгээлге 27-жылга кирет деген. Быйылгы жылда өтө жакшы пландар бар.
27ге жаңы туристик сезонго бир жаңы дем менен киребиз деген. Мисалы жана термалдык медицина деп мисалы башка мамлекеттерде мисалы өздөрүнүн баягы дары булактарын жарнамалап туристтердин санын бир топко мисалы көбөйтүп мына Турция мамлекеттерине алыс барбайлы, Өзбекстан мамлекеттеринде аябай мисалы үчүн даңазалашат да. Мисалы Турцияда Ида деген тоого кадимкидей эле биздин Сулайман тоого сыяктуу эле тоо, бирок Сулайман тоосу андан жогорураак турат деп ойдобуз биз өзүнүн баамыбызга карагандачы. Ушундай нерселерди биз дагы жасайбыз, Кудай буйрса өнүктүрөбүз дегенибизге бир багыт алганыбызга 3-4 жылдын тегерек болуп калды, Кудай буйрса. Ушул башка мамлекеттерде негизги бюджетти толтуруучу тармактардын бири туризм экен да. Туризм. Ошого мисалы азыр биз кайсы туризмдин тармагын көбүрөөк көңүл алышыбыз керек деп ойлойсуз? Эми бизде Кыргызстанда кошумча сөз сиздин туризмди эң чоң бюджет толтура турган багыттардын бири дегендей эле алыс кетпей эле мына биздин кошуна Өзбекстанды алалы. Өзбекстанда билесиздер 2025-жылы президент указ чыгарды. Мындан наржага пахта эккенин кетирген күч аракетти, бюджетти туризм өнүктүрөлү деп. Себеби алар көрдү, туризмден өтө чоң доход келет. Системасын тургузду, бюджетин тургузду. Аябай булар приоритет кылды. Өзбекстан туризм өтө чоң доходоприносящий отрасль экенин булар түшүндү. Самарканд, Бухарага барсаңыз көрөсүз, автобус группалар келет. Бир автобусда 50-60 адам. Өтө чоң бюджет түшүп атат. Эми биз булар Өзбекстан культурный туризмге акцент кылып атат да, культурный туризм, мечит, медресе. Биздин багытта бизге келген кызыккан туристтердин бул күнгө чейин бир нече статистика болгон, жана менин өз жеке пикирим, бул этно туризм менен тоо туризм. Бизде чет мамлекеттен келген туристтер биздин көчмөндүк жашообузга кызыгат. Боз үйдө жатканга, биздин ат мингендерди, көк бөөрүнү көргөндү, тыйын эңмей, кыз куумай оюндарды көргөнгө аябай кызыгышат. Биз булар кандай көчмөн болгон, жөнөкөй эле бир шоу. Мисалы биз мына Алай районунда, Сарыкмоол айылында туристтер үчүн элечектин шоусун кылып беребиз. Ошо баягы 40 метр сурпту айландырып материалды, ошонун мастер-классын туристтер көрсөтүп бергенде алар таң калышат да. Ото кооз нерсе экен деп, ошо үчүн акча төлөп, ошол мастер-классты сатып алып, аны тартып кетип, дүйнөлүк эфирлерде чыгарышып, бир чоң реклама кылып беришет. Мен ойлойм, ошол этно туризмге багытталсак, анан биз эми толук болгон үчүн тоо туризмге алыш керек. Тоо туризмдин, соответственно, тоо туризм багытын өнүктүргөнгө жараша ошого бир аз бир шарттарды кылып бериш керек. МЧС менен биргеликте иштеп, ошо баягы экотропы деп коет эми орусча. Ошол туристтер баскан жайларды шарттарды кылып берип, бир нече дарыялар бар, кичинекей суулар бар, ошолордун өтмөлөрдү жасап берип, ошо маршруттардын ортосунда бир аз бир шарт кылып берсе, туристтер мен ойлойм өтө бир чоң поток менен келишип жүрөт. Алыс кетпей эле мына биз өзүнүн Ош областынын эң бир популярдуу маршрутубуз ошо Каракойдон биздин туркомпаниялар заброска кылып, Каракойго жеткирип коюп, Каракойдон Сарыкмоолго ашып кеткен 5 күндүк тур бар. Өзү негизи анча-мунча чабандар деле баспайт ал жолучу. Мындай эч ким баспаган жаратылыш өтө кооз жер. Ошол жерде адамдар, туристтер келип, Каракойдон түшүп калып, ошонун 5 күнүндө Сарыкмоолго ашып түшөттөр. Лелемпиктин астына. Өтө жакшы номер 1 азыр сатылып аткан маршруттардын бири да. Эми ошондой эле бизде бир нече маршрут бар да. Ошондой эле кызыктуу, өзгөндөн ашуулар бар, Нарынга бир нече ашуулар бар, неме жакта, мына Баткен жакта, ошолорду өнүктүрсөк, ойлойм өтө чоң мүмкүнчүлүк бар. Чоң. Азыр мисалы үчүн президент өзү баш болуп ушул тоо туризмин өнүктүрүү, көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана таштандарды таштоо деп бир топ мисалы үчүн азыр эми сезон да, азыр элдин баары тоодо жүрүшөт, эс алып жүрүшөт. Ушул багытта мисалы үчүн тескерисинче кайра мисалы үчүн өзүбүз жыйынып теринип, мисалы ушул кооз жаратылышыбызды мисалы дүйнөгө жар салалы деп кадам таштап атканын көрүп атабыз. Анан туристтер үчүн жана сөз айтып кетпедиңизби, мисалы бул эми жайкы тоо туризми, мисалы кышкы тоо туризми деп мисалы бир топ
мына 2 жыл 3 жылдын аралыгында эле мисалы Чаткал тараптарга, мисалы үчүн бул жагы Баткен тараптарга, мына Нокат жергелеринде мисалы баягы лыжалык базаларды уюштуралды, кышкы туристтердин жөнөкөй эле мындай жаратыш коюн дей салуу үчүн шарттар түзөлдү деп бир топ аракеттер болуп атат да, мисалы үчүнчү. Ошого биз башка тармактарда мисалы үчүн 2020-2025 жыл, 2026-25-30 жылдарга чоң стратегиялык долбоорлор иштелип чыгып атат да. Ушул багытта долбоорлор барбы бизде? Ушул сиздердин сунуштаган быйылкы 2026-2027-ге. 2026-27-ге бизде 2 багыт бар. Азыр эгер жеке Ош областын айтсак, Ош областта биз инвесторлорго сунуштаган ошол кара койдун үстү бар. Кара койдун үстүнөн лыжный база эмес, канатка койбой туруп фрирайд өнүктүрөбүз деген максат бар. Эко лыжный спорт деген бар. Аны билсеңиз керек, атай адамдар өздөрү чоң сноубордду көтөрүп алып, пешком атай чыгып, биз природаны бузбайбыз, жаратылыш дегендер чыгып кайра түшөт. Анан ошол жерде түшкөндө, именно ошол арчовый дарактардын арасынан түшкөнгө, ёлкалардын арасынан түшкөнгө ошондой бир кызыгычтуу маршруттар бар экен. Эми кышкы туризм айтайын дегеним жөнүнөн жөн эле өнүкпөйт экен да. Биз ошол Сары Таш менен Кара Койго международный эксперттерди долбоор менен алып келишкенбиз. Алар өзүнүн бир нече заключениясын жазып берген. Себеби ушундай нерсе бар экен, кышкы туризмде тегиздик болуп, шамал -15тен өткөндөн кийин баягы кар асфальт болуп калат экен да. Бир нече биз деле ойлоп жүргөнбүз алдын, лыжаны жөн эле турсаң тээп кетсе. Анын бир нече критериялары бар экен. Себеби баягы сноуборд, лыжа баягыда пактага киргендей алдын кирип кетип жылыш керек экен. А баягы бир нече жерлер, тегиздик жерде катуу шамал -15 ашкандан кийин үстү тоңуп калып, ал жерде жүрүш, торможение болбой калат экен. Ошондой эксперттерди алып келип, Ошто бизде 2 жерде ушул Талдык перевалга заключение берген, ошол Альпин дом деген азыр отель турган жерге заключение берген, ошо Кызыл Кара Койдун Мазар деген ашуусунун башына заключение берген. Ошол жерде 6 ай минимум 5-6 ай кар турат экен. Ошол жерде ошол вложение кылып туруп, шарт инфраструктура кылса, ошол жерде лыжный зимний туризм өнүктүрсө болот деп. Сиз айткан баягы канатный дорога коюп, лыжный базалар жасаган, Ош областында азыр чындыгында айтканда андай чоң бир проекттер келе элек. Ал чоң проектке өтө бир чоң, как минимум 8-9 айлык шарты бар жерлер керек да. Кар жаткан окупаемость болуш керек да өзүнчө. Мисалы 4-5 айда ал өтө чоң акча киргизгенден кийин аны чыгарыш өтө кыйын болот инвесторго. Ошондой бир өзүнүн кышкы туризм өзүнүн ошондой бир плюс минустары бар экен да. Инвесторлорду тартуу боюнча маселе болсо керек, мисалы үчүн ушул бизде мисалы үчүн тоолорубуз, жайларыбыз даяр. Инвесторлор эмне деп атышат мисалы үчүн ушул даярбы? Ушул азыр сиз айткан жогорудагы ошол тармактарды, ушул тоо туризм мисалы үчүн өнүктүрүп кетүүгө. Эми азыр чынын айтканда инвесторлор бул күнгө чейин бир нече инвесторлор бир коркунуч менен болгон да. Келгенден кийин ал жер кандай болуп калат, маселеси кандай. Азыр деле чын-чынга келгенде мен айта албайм, кыйратып эле бардык жерди берип атат мамлекет. Инвестор элек анын өзүнүн Садыр Нургочевич айткандай эле өзүнүн проблемасы көп. Бюрократия аябай көп. Инвестор обосновать этиш керек, келишини, ал канча акчасы бар, өтө бир сложностьтар бар. Бирок ошого карабастан азыр биз мына жакында бир 2 жума болду окшойт. Китайский чоң инвесторлор менен Пекинде сүйлөшкөнбүз. Алар ошол 10 адам Пекинден өтө чоң 10 туркомпания келип, инвесторлор, глобальный ассоциация туризма Китайга келип, ошолор биз менен сүйлөшүп, ошо жалпы эле Кыргызстанды өзгөчө Ош областына бир акцент кылып, инвестиция, гостиница салуу, кышкы туризм өнүктүрүү, инфраструктура өнүктүрүү боюнча буйруса мына алар июлдун баш келмей эле августтун аягына жийди. Ушул жерге келгенде биздин губернатор менен зам губернатор өзү өтө терең бизге жардам берип атат. Талант Курбаналиевич ошо туризм багытын жетектеген. Ошолор менен биргеликте өтө бир чоң 10 адамдан турган крупный туризм секторунун делегациясы тосуп алабыз. Алар чоң инвесторлор келет. Жакын күндөрү. Мына августтун аягына коюшту. Июлдун аягы болмой эле июнь. Бирок алар убактысын жылдырды, августтун аягы келет. Бирок ал өтө серьезный бир чоң долбоор болот, буйруса. Кудай буйруса. Анан жана мына ушул альпинисттерди даярдоодо, сертификаттоо иштери боюнча айтып өттүңүз. Анан негизи эле туризмди тейлөөдө
телөөдө мисалы биздин ошого жараша атайын дагы адистиктер керектелеби? Ооба. Андан сырткары кандай адистиктер керектелет? Азыр эми негизи ошол баягы кайра эле сертификация жөнүндө айтсак, эмне себептен биздин эле ошол эле алай чоң алайдын жигиттери ошол эле тоого эле олимпикке чыгып атат. 5000, 6000, 7000дикке чыгып келген балдар бар. Бирок аларды эмнеге сертифицировать этпейт? Алар баягы бир сөз болуп калды го. Оказание первой медицинской помощи, страховка, канатка байлаганды, лестницаны кандай жылдыр, ошол моменттерди билишпейт да. Эми биздин максат болуп атат ошол балдарды биздин кыргызстандык ошол аймактын кайсы аймакта бир тоо базасы болсо, тоо ошол аймактагы местный балдарды алып барып окутуп келели деген максат бар. Себеби айтайын дегеним, чет мамлекеттен келген турист ошол чет мамлекеттен алган сертификациялуу гидти гана жалдайт да. Жөн эле мен тоого чыгып келдим деген менен алар аны албайт экен да. Албайт экен, урматтуу Абдыкадыр мырза, абдан маанилүү маалыматтарды айтып бердиңиз. Бул тоо туризм боюнча, негизи туризм боюнча бул жарым саатта жетишпейбиз. Дагы Кудай буйрса бир нече жолу чакырып атабыз, дагы чакырабыз алдыда. Сизден келип маалымат бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, Күн маек программасы бул жолку чыгарылышында жыйынтыйт. Саламатта туруңуздар.